Төрөлгөндө эле мына жеринде бир кызыл пятно менен төрөлүптүр да. Ал кызыл пятно ушундай яркий кызыл десек, Питерден келди. Петербургтан. Летчик экен өзү. Анан бир күнү келип өзү атайын келип, кеч келип, эл кеткенден кийин келип мага бүт баарын айтып берип атпайбы. Мурункуларды эстеп ойлоп атам, күйөөмө башка аял издегем, эми өзүм жашагым келип атат дейт. Жашай бер өзүң эле кут болсун. Мындай оорулар деген жана докторлор айыктыра албаган оорулар айыгып атат, арзан акча экен деп, элдер ыраазы, мен ыраазы дегендей. Ошон үчүн мен ойлойм да, ичсе, у коргошунду, анан кийин тамырларды кууратса, анан кийин барып бул опухолду алдырып таштаса, анда ошо бир эле операция менен айыгып кетиш керек экен да. Ушундай болсо кандай медицина менен ушуну айкалыштырса, элге аябай жакшы болот эле. Мага бир келин келди. Бир өпкөсү жок, бир өпкөсү эле бар экен. Балыктай болуп оозун ачат, бирок дыхания жок да. Улуу кызым уролог болуп иштеп атат. Уролог, гинеколог. Эки ролду аткарат. Онкологияга барып, обследованиеден өтмөк түгүл, ошол жерге барып келгенге жол кирем жок. Сиз бирдеме кылыңызчы деди да. Климакс болуп калган экен да. Анан болгондон кийин төрөбөй калышы мүмкүн да, төрөбөйм деп эле ойлогон экен. Анан барса, сен 4 айлык боюңда бар, балаң уже шевеление болуп калган десе, эми кандай бала төрөлөт деп эле байкуш чүмкөнүп эле жатып эле коркуп, мен иштим деп да айта албайт врачка, эчтеке кылбай эле жата берет экен. Кыргыздар деле ушу негир төрөп баштаганбы деп ойлодум. Это раз, бир сказка. Экинчи сказка жанагы Альвия Кокос менен тоже ооруган кыз Мерим. 100 000 менен операция жасамак. Ал деген $100,000 менен. А деген ал берде бирткеле сом менен айыгып кетпеди. Кайнежеси эмне кандидат медицинский наук экен да өзү кошо барыптыр. Барганда аябай таң калыптыр. Бир айдын ичинде медицинада мындай өзгөрүү болбойт. Жок мындай. Биз эми Турцияга барбайбыз, ушу ападан эле айыгасын деп. Бир жыл улам эс алып ичип эле айыгып кетти, мынакей канча жылдан бери ичпей эле сопсон иштеп жүрөт. Жаштар көп эле эрозия болот, жаш келиндер. Ошо эрозиядан ракка тез эле бир 8 айдын ичинде эле рак өтүп кетет экен. Эми ошо 8 айга жеткизбей эле ошо жанагы у коргошун менен, тампон менен эле айыктырып койсо, күйгүзбей эле. Өзүм деле үйүм жок, квартиралап жүрөм. Мен суранат элем Садыр Жапаровдон. Анан кээде ойлоп коем, барып жардам сурасамбы депчи. Мага помещение эле керек да, ушу элди арлаганга. Китебиңизден бир нерсе айтып берем дедиңиз. Эми бул китепте мен айтып берейин дегеним, бул рак оору деле көп түрү бар экен да. Рак, мисалы үчүн мага келген оорулардан базилома деп коет, бул да аякпаган рактын бир түрү болуш керек деп ойлойм да. Анан кийин жана красный волчанка деген келип аягып кетип атат. Докторлор ушу красный волчанканы деле айыктыра алышпай атпайбы. Анан кийин ушу рактын деле өзүнүн деле түрлөрү көп экен да. Тез айыкканы бар, кеч айыкканы бар дегендей. Ошо мага бир кичинекей кызды алып келишти, 3 айлык. Төрөлгөндө эле мына жеринде бир кызыл пятно менен төрөлүптүр да. Ал кызыл пятно ушундай яркий кызыл десек, жөнөкөй кызылдардан да башкача болуп бөлүнүп турат да, яркий болуп. Анан аны деген докторго алып барса айтат экен, 3 айлыкты биз кантип химия беребиз, бере албайбыз. Мындай ооруду химия менен эле нетиш керек. Анан кийин бир профессор карган абышка бар экен, бир айыктырса ошол айыктырат деп ага барса, ал только азот менен тоңдуруп анан ошенткенде тоңдурганы көп болсо бир 3 недель, 4 неделге эле жарайт экен. Анан болбой эле чоңое берет. Анан ушу сизди коргошун дейт. Анан мен коргошун эми ага бере албайм да, кандай болот депчи. Бирок коргошунду мен ушунчалык безотходный производство деп коет. Биринчи кайнатканымды элге дарылыкка берип атам. Экинчи кайнатканым компресске кетет. Анан тамырлары да жумшарат да кайнаганда. Андан мен кабыгын арчып, тазалап, аябай стерильный кылып эмне жасайм, тампон. Ал тампон эрозияны айыктырат, киста, миома дегендерди айыктырып атат, сырткы жараларды. Жана псориаз, экзема, фурункул жараларына деле бүт бардык сырткы жараларга. Кээ бир даже аллергичный деле рактын деле сырткы жараларын жакшы айыктырып атат. Мен айтайын деген мына жерде Питерден келди, Петербургтан.
летчик экен өзү. Мына ушул летчик мурду жок келди десем болот да. Жөн эле жана кемирчек эле бар экен мурдунун. Анан эти жок болгондо жанагы скелет сыяктуу болуп укмуштай жаман көрүнөт экен. Страшно, карай албайсың. А мен сүрөткө тартайын десем, не позор, пожалуйста деп тарттырбай койду. Анан ушул канай берет экен да, канай бергенде эти кача берет экен. Эми муну кыргыздар да билбейм, илгери кара жемел деп койчу эле. Мурду жокторду ушинтип койчу да эми. Анан бул эми летчик да неме кийет, шлемби или как? Маска кийишет летчиктер. Ошондон повреждение кеткен болуш керек, ошо мурду туура ошондой кийген жери ошондой экен. Анан такай эле канай берет деп, мунун бир тууган эжеси ушул жерде жашайт экен, Ногуреки эмне жакта, жанагы тез жакта. Анан ал угуп келди. Менин бир тууганым ушинтип ооруп атат. Ушу мен чакырайын деди. Анан мен Питерден келип кокус аякпай калса кантем мен? Алыс жолдон көп акча менен келет деп, анан кийин мен жок чакырба дедим. Анан жана маздан бердим да. Эгер кан токтотсо келсин, токтотпосо келбей эле койсун дедим. Анан маздан самолет менен берип жиберишти, алар тосуп алып мазды бир жумадан кийин эле келип калды. Көрсө ошо мазды майлаганда токтоп калыптыр каны. Анан жанагы геморройду да ушу жакшы аяктырып атат. Келгенден кийин ушу 4 жолу келди Питерден. Мынакей мурду эти өсүп кайта. Анан эти өзмөк түгүл, кожа заросла деп өзү айткандай. Анан тиги сүрөт тарткан аппараттарын алып келип баарыбызды сүрөткө тартып. Андан кийин бул жакта дагы эмне бар? Бата деген бала. Мен биринчи жолку цирроз печенди ушу батадан ошол келди аякты. Анан мен деле эмнени көп анда мындай карабай эле угургушун эле берип жүрчүмүн да. Врачтардын диагнозу жок эле келгендерге эле бере берчүмүн. Анан кийин кайта ушу батадан кийин анан эмнетип калдым. Өзүм коркком да, кандай коркпой жүрүп алдым экен бул батаны депчи. Ошо кагаз жок эле келди. Боорум ооруп атат десе, иче бер деп эле коюп эле. Көрсөм муну деген докторлор чыгарып коюптур. Уже все деп чыгарып коюптур. Анан келгенде аябай толук бала болчу да. Анан 10 күндөн кийин эле мындай эле апарып болуп калды ушум жүрөйүп. Ай бата, сен эмне оокат ичпей атасыңбы десем, жок эже, мен ичип атам, азыр аппетитим ачылып жакшы ичип атам оокатты. Болгондо мен шишип келген болчумун, шишигим таркады дебеди. Көрдүңбү? Анан ушул көрсө деген БД деп коет экен. БД это бул цирроздун акыркы эмеси экен да. Мына ошондон аягып кетип, анан эми ушундан кийин уккандар келип Акталадан. Бул жерде дагы бирөө келип строительде иштейт экен, жакында эле. Ошол эле батанын айылынан экен да. Ушу бата аягып кетти. Берге келгенден кийин айтып атпайбы? Ушу батаны дейт, элдер түгүлүп калган, туугандары кайтарып калышкан, кайсы күнү көзүн жумат деп. Анан ошондон аягып кетти. Мен деле ооруп атам деп келип мынакей. Тоже азыр ак үйдү ремонт жасап атышат. Строитель экен. Бу дагы. Анан кийин бул жерде дагы бир эмне бар да. Мынакей. Кенже деген кыз. Келин бул. Турмушка чыгып 3 жашар баласы бар экен. Анан бул костный туберкулез менен ооруган. 7-чи омурткасы үгөлөнүп калганда ошого пластиковый омуртка салышат экен врачтар. Анан омуртканын организм кабыл албай коебу, иши кылып ириңдеп, кан ириң ичине толуп кетет экен. Ошо ичиндеги кан ириңди тазалагы чакты бул уже эмне парализовать этип калат. Анан кийин докторлор үйүнө эле чыгарып коюптур. Эми биз колубуздан келгенин баарын жасадык. Мүмкүнчүлүгүбүздүн болушунча деп эле. Анан мага алып келгенде бул өзү орусча окуган экен. Анан рак оору эмнеден аягат деп ошону карачу экен да. Анан багы после колу буту кыймылдабай калгандан кийин жалдырап эле жатып калыптыр. Балам дагы эмне болот, мен болсо болор болдум деп. Анан бир күнү келип өзү атайын келип, кеч келип, эл кеткенден кийин келип мага бүт баарын айтып берип атпайбы? Эже ушу эле айткым келип атат депчи. Анан ошо колумдун учу бир күнү тогургандай болуп эле кыймылдап кетти дейт. Анан кыймылдаганда эле апа, жастыктын астында телефонум бар, алып берчи дедим дейт. Анан алып берсе,
чукулай бериптир да басып берип. Ошондо басып берсе эле мен сүрөтүм менен чыгып калат экен. Мерхаметтер тартканда ошо салып коюптур мен интернетке. Мен өзүм деле билбейм. Анан ошондо апа ушул апага алып бар дейт экен да. Анан издеп табышып такси менен алып келишет, баягы ушу көтөрө албайт карыган апасы сүйрөп кептеп жетелеп алып келди. Анан ушуну алып келген таксист бала баягы тапочкелерин көтөрүп алып ыйлап жүрөт да. Мен ойлогом күйөөсү экен деп. Көрсө таанып алган эле бала экен. Ушунчалык боору ооругандан ушул даже аны бекер эле алып келип жүрөйүн деп 1 ай алып келип жүрдү. Ада соопчулук издеди да баягы ошо. Анан кийин ушул аягып кетти. Дагы мына былтырбы мурда жыл болуп калды да эми кыз төрөп алды. Эркек баласы болчу, эми кызы бар. Анан эми бул жерде дагы эмне булар эме историяларын айтса бар эме мына кыз 10-класста окуп атканында ушу мээсинде киста деп коет. Опухоль катуу болот, эт, киста жумшак, суюктук болот. Анан 2 кичинекей, анан 1 чоң жумурткадай болуп 3 кистасы бар экен. Анан ошо кистасы чоңойгондо мээни кысканда эпилепсия деп коет. Эсин жоготуп эле тыпырап жатып калат экен. Эпилепсия болгондо кээде жөн эле кулап калат кээ бирлер. А мунуку судороги менен. Анан ошону көргөн ата-эне эстерин жоготот да багыш. Апасы дагы ушундай тимеле эмне болуп калып, кийин дагы апасы дарыланып кетти. Колдору ачылбай мынтип бекем жабылып калыптыр. Ручка кармай албай. Окуудан чыгарып коюптур. Анан ошондо август аягы сентябрда келди. Сентябрь аягында келди, мне кажется. Ошондо мунун 1,5 ай ичти. 1,5 ай ичкенде эмнеси колдору ачылды. Көзүм көрбөй бараткандай тунарып. Көзү жакшы, зрениясы жакшы болду. Тили сүйлөй алчу эмес, анимет этип калган экен да тили. Анан сүйлөп да калды жакшынакай болуп. Анан кайта окууга кетти. Анан окуганда эми ошо памяти жакшылыгы ошол болуш керек деп ойлойм. Бул 10-класстын 2-курсун без экзамен бүтүрдү. Анан 11-класстын жарымын окубай калган. Ошону мындай экстренный экзамен деп коет, экстренный экзамен тапшырып өтүп кетип, 11-ди бүтүп, азыр университетте окуп атат. Даже керек болсо иштеп да жатыр. Азыр онлайн деп окушуп атпайбы? Официантка болуп иштеп, өзүнүн акчасын өзү таап, леченияга келип лечение алып атат. Жакшы. Менин атым Жусупова Мадина Каныбековна. Азыр 19 жаштамын. 1,5 жыл мурун 2019 октябрь айында башымдан 3 киста табылып, ошол оору менен ооруп калган болчумун. Бияка колум кыймылдабай, көзүм тумандашып, жакшы көрбөй, анан тилим оңго кайрылып, такыр сүйлөбөй келген болчумун. Кузуп, аппетитим жоголуп, абдан жаман абалда келгем. Башым температура болуп, денемде температура жок болсо дагы башымда абдан мындай күчтүү температура болуп, аябай ысып, анан ыйлакчаларым ыйлап аткан сезилип келгем, кыйын абалда келгем. Бияка келгенде врачтарга көрүндүң беле? Ооба, врачтар операция кылыш керек. 1 жуманын ичинде операция кылыш керек деп айткан болчу. Анан операцияга даярданып атканбыз биз чынында эле. Анан бирок Кудайым буйруп ушакка келип калганбыз да, таап калганбыз бияктычы. Анан бияка келип көргөнбүз. Анан ишенип, ишенбей, бирок көптөгөн врачтарды кайра эле издепчи, бияка ишенген эмеспиз чынында келгенде. Канча эле ушуну ичкенде айыгып кетебиз депчи. Анан операцияга баары бир деле даярданып атканда апа чалып кайра-кайрачы, жаш кыздын өмүрү эметип бузуп саласыңар. Операцияга бизге гарантия берген эмес врачтар. Мындай операциядан кийин деле гарантия жок айып кетишине, баары бир мындай кол кыймылдабай, көзү көрбөй, сүйлөй албай калышы мүмкүн. 1-2 жыл дарыланасыңар операциядан кийин деле деп айткан болчу. Анан апа дагы айткан ошону тастыктап берген болчу. Ошо коллега болуп калат, кызыңардын өмүрү мындай ал күйөөгө тийиш керек, ал жаш кыз экен, лучше шашпагыла, ичкиле, ичип көргүлө жок дегенде деп айткан болчу. Анан макул деп бияка келип ичип көрдүк. Аябай башым ооруп аткан болчу. Ал убактачы, анан 3 күндөн кийин эле башым ооруган токтоду.
уктап калдым, уктабай калгам да. Уктап калдым 3 күндөн кийинчи. Аппетитим бир жуманын ичинде ачыла баштады. Эчтеке жебей кузуп калган болчумун. Аппетитим бир жуманын ичинде ачыла баштады. Көп уктап, анан аппетитим ачылып, жакшы тамактанып атып, апанын айтканын кылып атып, күндө эртең менен келип ичип атып, 45 күн өтүптүр. 45 күн ичтим биринчисинде. 30 күндөн кийин обострение берет деп айткан болчу да. Мындай ошол ооруга тийишет, температура болушу мүмкүн, кузушу мүмкүн деп айткан болчу. 30 күндөн кийин 15 күндөн кийин эле деп айткан болчу, бирок меники 30 күндөн кийин болду. Чынында эле 30 күндөн кийин мен температура болдум, абдан катуу. 3 күн температура болуп жатып куздум. Мурун аппетитим ачылып калган болсо, ошол күндөрү куздум. Андан кийин 3 күн ал күндөн кийин мен абдан жеңилдеп калдым. Анан көзүмдүн көрүшү 15 күндөн кийин туман кете баштады. Тилим күндөн күнгө кайра ордуна келе баштады. Оңго бурулуп калгам да, вообще сүйлөбөй калгам да бияка келгенечи. Анан оңоло баштады. Андан кийин 45 күндөн кийин мен уже сүйлөп калдым. Апам менен баарлашып калдым. Баягыдайчы. Кичине такалсам дагы уже баарлашып калдым да. Андан кийин 20 күнү мага 2 ай эс ал деген, бирок мен 20 күндөн кийин эле келип алдым. Батайышымды кааладым өзүмчү. Анан 20 күндөн кийин келип 30 күн ичтим дагы. Андан кийин күндөн күнгө мындай кандай айтсам, мындай эме бар да, натыйжа бар да. Оңолормачы, айыгышма натыйжа бар. Кайра колдорум полностью маяка чейин сезбей калса, күндөн күнгө ылдый түшөт, бияктарым сезе баштады, ылдый түшөт, анан биягым 3 колум сезди. Андан кийин дагы кайталап ичип атып, могу 3 дагы 5 колум полностью сезип калды. Азыр болсо полностью сезет, жазам. Жазбай калгам, азыр бүт баарын жазам, сүйлөйм жакшы. Мурун памятим жок болсо, айтайын деп аткан сөзүм кетип калса, сразу ойман. Азыр памятим бар. Ошол 11-класста октябрда ооруп калсам, 11-класстын башталышында эле ооруп калсам, 11-класстын бүтөрүндө, ошо март айында уже айып калдым мен ушечи. Анан ОРТ дагы тапшырып, окуу жайга өттүм. Азыр бюджетте окуйм. Аграрный университетинде 1-курсмун. Азыр бүтүрөйүн деп калдым 1-курсумду. Ошол. Кудайга шүгүр, айыктым, дагы кайталайм, бирок мурун көрбөй, сүйлөбөй, колум сезбей калса, азыр бардык системам сезип, жакшы иштейт, эчтекем оорубайт, даже грипп болбойм, жөтөлбөйм дагы биякта ичкенден кийин. Ошол, Кудайга шүгүр, Зейнеп апама чоң рахмат. Апамды, ата-энемди урушуп болсо дагы менин өмүрүмдү сактап калды. Зейнеп апамдан дагы салымы көп да менин өмүрүмдүн сакталышыначы. Ошол Зейнеп апама ыраазымын, Аллах ыраазы болсун. Мени апа дептим эле, алыстан келиптим эле, аймалап өбүп кетет. Мен ушундайларды көргөндө сүйүнөм. Жана Айзада дагы кызымдай болуп калды, апа деп келип турат. Адагы аякты жакшы болуп, мынакей ал дагы өзүнүн подружкаларына айткан экен да. Мен балдарымды кор кылбай багып бергиле деп, көзү жок подружкаларын өзүнүн ордуна дайындаган. Кийин бир күнү келип эле кучактап алып эле ыйлап атат буркурап. Айзада эмне болду, кайта ооруп атабы деп ушунчун. Жок, ооруган жок. Просто мурункуларды эстеп ойлоп атам, күйөөмө башка аял издегем, эми өзүм жашагым келип атат дейт. Жашай бер өзүң эле кут болсун. Азыр неберелерин багып атат. Ошондогу кичинекей кыздары турмушка чыгып, уже 4-5 неберели болуп калды, азыр небере багып атат, как детсад үйүндө. Жакшы нерсе, ушуларды көргөндө өзүм сүйүнөм. Канча адамга жакшылык, үйлөрүнө жакшылык келип атат. Мындайлар эми айтып отурсам, толтура 30 жылда канча, мунун баарын айтып бүтө албайм. Мен суранат элем Садыр Жапаровдон. Эми ал киши уже билип калыптыр канчалык деңгээлде бул дарынын жакшы экенин. Анан кээде ойлоп коем, барып жардам сурасамбы депчи. Мага помещение эле керек да, ушу элди арлаганга. Мурда мен үйдөн көргөндө эмне көп кишини көрө албайсың, үйдү таап бара албайт, баягы колунда баары бар, машинасы болсо келет, машинасы жоктор жөө жалаңдап жете албайт. Россияга барбай калдым, акча табам десем, бармы кетмекмин. Өзүм элим кыргыздарды дарылайм деп мен барбай ушул жерде калдым. Ушундай.
Анан эми келе тургандар ошо Россиядан көп келет, биздин кыргыздарчы. Бир жерден аягып кетип, биринен бири угуп, ошол жактан келгендер толтура. Отпускага келдим эле, бир күн болсо да ичип кетейин деп ичип кеткендер келе беришет. Бир кыз келди, ыткыта берет экен да. Ыткыта бергенде көздөрү кызарып, мурдундары картошкадай болуп тим эле. Ушундай элди да уктатпай, өзү дагы ушундай кыйналып кетет экен. Канча дары менен Москвадан деле бекер дарылайт экен, эми аякта жүргөндөрдү, пропискасы барларды. Анан дарылары деле көп жаба бербейт. Мисалы үчүн ошол жактан келип дарыланып аткандар толтура. Ошол 3 эле күндө ушул уу коргошунду ичкенден кийин 3 эле күндө ыткытканы басылып калса, апасы ойготпой коюптур уктап атса. Анан аябай кечигип келди. Кечиккенде мен коркком да. Все-таки я бирдеме туура эмес ичип алып, муздак суу ичип алдыбы, эмне болду деп муздак суу ичсе кан коюлуп кетет да. Анан коркуп тим эле жумуш кыла албай болуп, аюудай болуп эле үйдүн ичинде нары бери басып эчтеке кылып эле ичинде болоюн деп калдым. Анан кийин бир убакта такси менен шашып келди. Анан мындай ачуум келди чын эле. Эмне айтып койбойсуңбу звонить этип, же болбосо мен кыйналып кеттим сени күтүп, эмне болуп кетти деп кыйналдым десем айтат, мен уктап калыптырмын, апам ойготпой коюптур дейт, жакшынакай уктатып. Анан келген элдерди ошо кичине акча менен эле дарылап эле ушул акыбалга жетип, жанагы помещение ала албай атканыбыз ошол. Өзүм деле үйүм жок, квартиралап жүрөм. Бардык жерде курс лечения 10 күн болсо, биз 15 күн кылып койгонбуз. Кээ бирөөлөр айтат, канча аласыз деп, мынча деп баасын айтсам айтат, ит бекер дарылайт турбайсызбы депчи. Мындай оорулар деген жана докторлор айыктыра албаган оорулар айыгып атат, арзан акча экен деп. Элдер ыраазы, мен ыраазы дегендей. Эхников менен бир кичине кыз алып келди, ошо 1,5 эле жашта экен. Анын апасы Россияда иштейт экенде, тайнесине калтырып кетти, өзүнүн апасына. Анан апасы келип алып ыйлайт буркурап, 2 жолу операция жасады дейт, Эхников менен. Куртта да, боор курт. Анан эми 3-үчүсүн жасайбыз деп атат, 3-үчүсүн көтөрө албайт го, алы жок болуп калды деп ошентет да. Анан мени 3 жашар бала, ошо 1,5 жашар балага кандай кылып береримди билбейм да. Муну кантип ичирем, кантип берем деп мен өзүм кыйналып кеттим. Эмне кылып бериш керек буга? Мен мындай балага бере албайм да, муну ысык ичиш керек, бул ысык иче албайт деп кыйналдык аябай. Анан кызды алып келгенде шилекей аягы апасынын астында эле мынтип отурчу. Анан мен ысык шорпого чай кашык менен кошуп, ошону ичирип аттык. Ошол эле жакшы таасир берипчи, 10 күндөн кийин кызы үйдүн ичин чаң асманга чыгарды. Ошо жашай турган жери жок, биз үйгө эле калтырып койгонбуз да. Анан кетиргенче шаштым. Азыр ошо кызым мынакей окуп атат, 2-класста окуп атат. Чоңоюп. Толтура дейм, мындайларды айтып берсең, чоң. Жаш балдарга берчү эмесмин, Жалал Абадтан бир бала келди. Ошо 9 жашар. Анан 9 жашарга кантип берем дейм, опухоль, чоң опухоль, чай пияладай болуп калыптыр. Опухольга компресс жасап аттык, ичирдик, кадыресе чоң кишидей эле ичти. Сопсон айыгып кетти, мынакей докторлор операция жасаса эле кайта чоңоюп кетет экен. Анткени мындай да, мына опухоль. Бул опухольдун медицина боюнча метастаз деп коет экен. Кыргызча айтканда бул тамыры. Ушулар. Анан ошо опухольду алганда бул тамырлар кайта эле чогулуп, кайта эле опухоль болуп калып атпайбы? Анан эми мен айтайын дегеним мындай да, кээ бирлер докторго барбай эле шыр келгендер ичип, бул тамыры куурап, анан кийин кайталап ичип эле докторго барбай эле химия албай эле калышып атат. Эми өтө чоңураак болсо опухоль, ал сөзсүз химия алыш керек, жери лучше алыш керек. Ошон үчүн мен ойлойм да, ичсе, уу коргошунду, анан кийин мына тамырларды кууратса, анан кийин барып бул опухольду алдырып таштаса, анда ошо бир эле операция менен аягып кетиш керек экен да. Ушундай болсо, кандай медицина менен ушуну айкалыштырса, элге аябай жакшы болот эле. Мен ошо кыргыз элинин оорусу аз болсо экен деп тилейт элем. Анан өпкө оору. Ушу өпкө ооруду абдан жакшы аяктырат да. Мага бир келин келди, бир өпкөсү жок, бир өпкөсү эле бар экен. Балыктай болуп оозун ачат, бирок дыхания жок да. Анан обычно 10 күндө эле жакшы, дары ичкенде 10 күндө эле жакшы болуп кетет. Анан мен 10 күн эмес, 15 күн ичсе деле бага дем ала албайт, бага оорусунан жылбайт да. Анан бул эмне болду? Сен рентгенге түшүп келчи деп ошентсем, рентгенге түшсө бир өпкөсү жок. Көрсө ал эмчегинен операция болгон экен да, эмне болуп, мастопатия болуп.
Анан химия бериптир, луч бериптир, күйгүздүк, эми сенин ооруң жок деп коюптур. Ал байкуш күйөөсү жок, эркек баласы бар экен, ошону багам деп жандал баштап соодада жүрсө, ооруп калып атпайбы. Келсе жанагындай. Анан көрсө метастаз, жанагы шыралжындай болуп, мягкий ткандарды издеп кетет экен, жумшак ткандарды издеп. Анан ошондо өпкөгө кетип калыптыр. Эмчектен өпкөгө эмне да түз жакын. Анан ошо өпкөсүндө калган метастаз өпкөсүн жеп коюптур. Көрдүңүзбү? Ошондо бир өпкөсү жок, бир өпкө менен жашай бекем, бул кандай болот деп алганын алам да, элди анан кийин кайта өзүм корко берем. Анан деп ошентсем ичти, анан кийин жакшынакай болуп калды. 3 курс лечения ичкенден кийин жакшы болуп калды, кетти. Кетердин астында мен айттым, сен эми оор жумуш жасаганга болбойт. Сени баккан бирөө болуш керек десем, билбейм ким багат мени деп багыш ыйлады. Анан бир тууганың барбы десем, бар дейт. Улуусун чакырчы десем, чакырды, келди, бир тууган агасы келди. Анан мен айттым, эми бул карындашың, бир тууган керекпи, апаңар жок. Bunun жашоосу ушундай экен, бага турган эч кимиз жок деп ошентсем, мен багам бир тууганымды, апам келип мага бир тууган тууп бермек беле. Багам деп эле алып кетти багыш. Алып кеткенден кийин дабышы жок да. Мен звонить этейин десем, телефондорун алам, корком. Кокусу өлүп калды десе эмне дейин. Ошондон коркуп чала албайм да. Андан кийин бир күнү бир аялдар келди, 3 аял келди. Таластыктар. Мен өзүм таластык болгондон кийин. Анан карден келдиңер десем, Будёновкадан дейт, келин ошо Будёновкалык болчу. Анан кимден угуп келдиңер деп ошентсем, Жайнагүл айтты дейт. Анан Жайнагүл тирүүбү деп мен сүйүндүм. Анан Жайнагүл тирүү экен деп сүйүнсөм, ал байкесин багып атпайбы дейт. Көрсө байкеси үйүн түнөн камок ачып берип койсо, кирип чыгып үйүн түндө иштеп жүрүп, ошо камокту чоң эле магазинге айландырып коет экен, мынакей. Простатитти абдан эле жакшы айыктырып атат. Простатит эмес, аденома простатит башталышы. Простатитте көп оорубайт. Ошон үчүн чукпай жүрө беришет, жашырыпчы. Анан кийин простатиттен өткөндө аденома болуп калат. Аденома болгондо уже ириңдеп кетет да. Анан докторго барганда алар жана ириңдеп кеткенде табарсыгын кесип, анан почкасына шланг менен чөнтөгүнө салып берип коет экен, жанагы баклажканы. Көрдүңбү? Эми ошону ташып жүргөн кыйын да. Анын жыты чыгат, сасып, өзү нормальный пара албай калат да туалетке. Анан бизге келгенде биз ошону тазалап атабыз да, уролог, улуу кызым уролог болуп иштеп атат. Уролог, гинеколог 2 ролду аткарат. Гинекологдор деле больницада бизге окшоп аябай күндө тазалабайт да. У коргош менен тазалап, анан у коргошундан жасаган тампон менен күнүгө салып берип, анан ошондон рак оорусунан жакшы айыгып кетип атышат. Булар деле айтса болот, эмне алып атат, ушундай лечение алып атышат. Канча кыйналып ушу больницадан аяк албагандар келип берден айыгып кетип атышат. Ошон үчүн айтып атканым, ушу медицинага кошсом болот эле. Мисалы үчүн эми ал тампон жасап койгондо, ушу мисалы үчүн ушул эмнесинен жасап койсо батайып атпайбы? Бир мисал, менин кошуна келин эмнеси балдары жаш болуп, өзү мугалим экен, иштебей калат. Иштебей калгандан кийин ошо эрозия болуп ооруп калат. Анан докторго барса айтат экен, эрозияны прожигать этет. Обычно медицинада күйгүзөт. Тегинкин эрозиянын үстүнө эти өсүп кеттир. Анан онкологияга барып, ошону обследованиеден өтүп кел, мен күйгүзө албайм, үстүнө эти өсүп кеттир деп айткан экен да. Анан мага келип атпайбы, эже сиз элди аралап атасыз. Мен ушундай болдум, докторго барсам ушундай дейт. Мен онкологияга барып, обследованиеден өтмөк түгүл, ошо жерге барып келгенге жол кирем жок. Сиз бирдеме кылыңызчы деди да. Анан мен эмне кылайын деп. Анда биз мындай тазалаганды еще биле элек болчубуз. Улам өркүндөп өсүп атат биздин эмнебиз. Анан айттым, ону өзүң эле салчы, маминтип сал деп көрсөтүп бердим. 15 күн сал, анан 15 күндөн кийин докторго барып көрүн. Эмне деп айтат доктор, анан мага результатын айткын дедим. Десем макул деп 15 күн тампон салат дагы, анан дагы 15 күн эс ал дедим да. Эс ал десем 15 күн эс алып туруп, анан барып көрүнсө эчтеке жок. Доктор көрүп таң калыптыр. Ай, где твой эрозия? Обычно күйгүзгөндө шрам калат да, анда и шрама нету, и как будто и ничего не было. Эчтеке өспөптүр, жок.
каяка кетти деп таң калат экен. Анан бир бабушка ушинтип мени дарылады, ой коргошу менен десе, как бы ушул эне менен таанышса болот депчи. Карабалталык Нарпаша деген гинеколог, аябай жакшы гинеколог, ага Казакстандан, Бишкектен барып көрүнөт. Мындай славица эткен аял да. Анан десе, айтып атпайбы, ушинтип сурады, таанышасызбы деп. Анан макул таанышайын деп, анан кийин тампондон салып алып бардым. Барып көр, эми өзүң опыт жаса депчи. Анан кезек-кезек жакын подружкасыбы же туугандары келсе, звонить этип калат мага. Эже, каяктасыз, кандайсыз, как ваше здоровье деп калат. Анан жөн чалбайт, бул бирдемеге керек болду деп, анан тампондон алып барам. Барсам, апашка келди, чай койгула кыздар деп, эшикти бекитип чай берип, анан сүйлөшүп отурабыз да, обмен опыт. Мындай болгондо мындай болот, тигиндей болот дейт. Эми медицинский эмнелерди, жашыруун нерселерин айтып койбойюн, эми айтпай эле коеюн. Бирок ошол айтып атпайбы, эң жакшы дары экен. Ушуну менен эрозияларды күйгүзбөй эле ушуну менен аяктырса кандай жакшы болот эле дейт да. Көрдүңүзбү? Эми ошондой возможность менде болбой атпайбы? Биз өзүбүз колдон келгенин жасап аяктырып атабыз. Эми боюнда барлар эгер ооруп калсачы? Боюнда бар болсо даже эмчек эмизгендерге да бул дарыны бергенге болбойт. Бир келин өзү билбей туруп келип ичип алган да. Анан ичип алгандан кийин 10-күн ичкендей эле жок болуп кетти, ал мастопатия менен келген. Анан мен аны деле сурап турмун, өзү деле ушу жашы келип калган, думаю, ушу төрөбөй турган малга жетип калды деп. Анан көрсө боюна бүтүп калыптыр. Аны өзү деле билбейт экен, толук болчу, толугуна билинбей эле. Анан эле бир күн эле жок, үйүнөн звонить этсем телефон албайт. Анан үйүнө балдарды жиберип сурасак, кыздар айтпай коюптур. Билбейм, апам жок, каяка кеткенин билбейбиз деп эчтеке айтпай койду. Да эмне болду эми? Мен ушунчалык переживать этем да. У деген да. Туура эмес нерсе жасабалса өлүп калат деп корком да. Дагы эмне болуп кетти деп аябай коркуп, аябай переживать этим. Жумушуна да келбей калат. Жумушундагылар да билбейт. Издеп эч ким таппайт. Анан кийин көрсө ал Бишкекке кетип калат экен, биз Таластабыздан да. Анан кетип эле бир туугандардын үйүндө жата берет экен. Чүмкөнүп эле жата берет экен. Көрсө эркек баласы жок, эркек бала төрөсөм деп аябай көп лечение алган экен, бирок боюна бүтпөптүр. Мурунку жылы мастопатияга ичкен, анан кийинки жылы кайталайын деп дагы ичип атканда, ушинтип жоголуп кетип атпайбы. Көрсө боюна бүтүп калыптыр дагы, баласы ошондо кыймылдайт экен да. Дарыны ичкенден кийин тим эле мындай ичин тепкилейт экен. Анан кийин ичиме жылан кирип кетти, эмне аракет болду деп коркуп медицинага барат экен. Мен деген эми климакс болуп калган экен да. Анан болгондон кийин төрөбөй калышы мүмкүн да, төрөбөйм деп эле ойлогон экен. Анан барса, сен 4 айлык боюңда бар, балаң уже шевеление болуп калган десе, эми кандай бала төрөлөт деп эле байкуш чүмкөнүп эле жатып эле коркуп, мен иштим деп да айта албайт врачка, эчтеке кылбай эле жата берет экен. Анан ушу дайжест эле таң калат экен да, бул эмне эле жатып атат, ай доктор барсаң чууруп атасаң, сиз деле унчукпай эле жата берет экен. Жок. Анан бир күн эле эшик тыкылдап калды. Анан эшикти ачсам, баласын көтөрүп турат, өзүнө аябай окшош экен. Мага айтып жүргөн да, тиги эптеп бир бала багып алсам, барып деп, анан жоголуп кеткенде ошо бала багып алайын деп кеткен турбайбы деп ойлодум. Өзүң аябай окшошун издеп жүрдүң ушул жака чейин дептирмин десем айтат, жок, апа, сиздин жардамыңыз менен мен төрөп алдым депчи. Анан кийин көрсө, төрөгөндөн кийин дагы докторго төрөгөнгө чейин эле жата берет экен, учеткодо турбаптыр, сохранениеде болбоптур. Анан эң кызыгы 10-класста окуп аткан. Көп жылдан кийин төрөгөндө докторлор сохранениеге жаткызат. Ал сохранениеге да жатпайт. Учеткодо турбайт. Анан тетиги төрөрдө эле скорый чакырып эле барып төрөп коет. Анан төрөгөндөн кийин 2-3 күндө эле бир докторго алып бара берет экен. Балам көрүп койчу, эмне болуп атат? Нормальныйбы деп эле. Анан кийин врач айтыптыр, чакырып келтире албайсыз, сен эмне эле мынтип эле өзүң эле келип эле күндө эле келе бересиң депчи. Анан ага деле айтпайт экен, коргошун эчтим деп. Ошентип эле бара берет экен. Баласы аябай развитий болду. Развитий. Анткени 8 айында уже эмнени кармап басып жүрөт, диванды кармап. Мага 8 айында келди. Анан ушунчалык развитий, мен кичике неберемдин Аляска өтүгүн чечип койгонбуз да. Анан ошол өтүктү кийип алып бербейт да. Чырылдап бербейт, кийип кетти ошону.
Тиши да эрте чыкты. Мындай эмнеси дагы бардык развитиясы аябай жакшы. Врачтар айтты, эй, балаңдын развитиясы аябай жакшы, эмне эле сен күндө келип атасың деп урушканго сен айтчы деп эмне кылдың десе, айтпай анан келип атпайбы. Бир мындай чоң коробка шоколадты алып жолуп калышып, анан балам экөөбүз сиздин батаңызды алалы деп келдик, деп сиздин эмгегиңиз өзүмө окшош деп сүйүнүп атат дагы. Кара Балтада жүргөндө 4 бала келип ичишти. Бирөө суусамырлык экен, айтып атпайбы, эже мен 7 жылдан бери простатиттен оорудан докторго келип эмнетем деп. Простатит менен ооруганда уруктуунун кыймылы аз болот экен дагы, боюна бүтпөй калат экен келиндин. Эгер бүткөн күндө дагы выкидыш боло берет экен да, ал бала өсүп жетилбейт экен. Жана такай выкидыш болсо, значит, келинде күнөө жок, күйөөсүндө болот. Анан ушу 4 бала келип ичишти, 4 тең балалуу болушту. 2 эркек балалуу болду, бирөө бир кыз балалуу болду. Суусамырлыкты билбейм, ал алыс кетти, укпай калдым. Мен балдарым да көп, неберелерим да көп деп. Анан ошо келип ичип, ошо балалуу болгондор да толтура. Андайлар да бар. Анан буну ичкенде ошо кайсы учурда ичсе, ошондой жашарып көпкө чейин турат экен, 15 жыл бетине бырыш түшпөй. Анан кээ бирөөлөр жашарыш үчүн келгендер, андайларды мен жаман көрөм. Эл оорусунан айыгыш үчүн келип атса, алар жашарыш үчүн келип атат. Бир баланы алып келишти. Деди көлдөн, Ананьевадан. Алып келди, кап-кара болупту, как банандай болупту, жылтырак бети. Анан кыргыздар деле ушу негир төрөп баштаганбы деп ойлодум. Десем, анын жестеси жана детский онкологическийде иштейт экен да, хирург болуп. Андан эмнекен тиги жанагы келген чет өлкөдөн келген кымбат дарыларды бере берип, ошо дарыга күйүп кеттир. Капкара болуп калдыр. Мынакей могу бала. Анан дары ичкенден кийин 15 күндөн кийин эле смуглый болуп баштады. Көрсө, смуглый эле бала экен. Мага бир Алиман деген аял келди. Ал өзү жанагы альвеококус менен келген. Боорунан ашып, эмнесине таркап кеткен да, ички органдарына таркап кеткен курт. Ошондон аягып атат да, анан өзүнүн небересин да ала келди. Небереси 4,5 жашар экен. Ал төрөлгөндөн эле эмне ичи катат экен дагы, по-большому бара албайт экен. Өзүнчө бара албайт экен. Клизма менен ушундай, клизманы да кээде тоот болот экен. 7-8 күнгө чейин, 9 күнгө чейин барбай калган күндөр болот экен. Анан докторго алып барышса, докторлор клизма жасаса деле кээде чыкпай калат экен да. Анан ичегиси чоюлуп калыптыр. Анан врачтар айтыптыр, 90 сантиметрге чоюлуп кетиптир. Аны 3 жолу операция жасайбыз. 30 сантиметрден 3 жолу алабыз депчи. Анан кийин ушундай деп атат, деп ошондон биз айттык да, кызым айтып калды. Ой, ал кичикей бала 9 сантиметрин кесип салса, кийин ага ичегиси кандай тартылып калбайбы? Туура эмес болот го. Давай биз дарылап көрөлүк деди. Анан биз ага ичкенге берген жокпуз. Болгондо эле клизма жасап аттык. Клизма менен кийин даже ошо жарым айча биз да корктук аябай, жарым айча. Анткени клизмага да чыкпай калып атты да, кээ бир учурда. Анан акырында чыкты, ичи тазаланды. Анан тазалангандан кийин жанагы ичегиси жыйырылат экен. Угургушунду клизма жасаганда багы узарып кезебиз деген эмне ордуна келип калбадыбы? Караңызчы. Это же сказка. Это раз бир сказка. Экинчи сказка жанагы альвеококус менен тоже ооруган кыз Мерим. 100 000 менен операция жасамак. Ал деген $100,000 менен. А деген ал берде бирткеле сом менен айыгып кетпеди. Это сказка тоже. Эгер сравнительно. Анан бул жерде дагы бир Бактыгүл деген да бирөө келди. Эмчегинен 2-чи степень мастопатия экен да. Анан бирден кесебиз десе, кестиргиси келбей, эмнеге Турцияда без химия ушундай операция жасайт экен, химия алгысы келбейт деп барды.
Анан десе ошол жака кетмек болуп кетейин десе эмнеси жок, паспортун, загранпаспорту жок калып ошо загранга кечигип калганда мага келе калат. Анан келгенден кийин биз компресс жасадык, ичти, жакшы болуп калды эмчеги. Анан мен айттым, эми Турцияга кетердин астында бир обследованиеден өтүп, кандай акыбалда баратасың, айтып кетпейсиңби деп күлдүм. Анан мейли деп обследованиеден өтсө, кайнежеси эмне кандидат медицинских наук экен да өзү кошо барыптыр. Барганда аябай таң калыптыр. Бир айдын ичинде медицинада мындай өзгөрүү болбойт. Жок мындай. Биз эми Турцияга барбайбыз, ушу ападын эле айыгасың деп. Бир жыл улам эс алып ичип эле айыгып кетти, мынакей канча жылдан бери ичпей эле сопсон иштеп жүрөт. Эми жанагы эмнеден келгенчи, Араб өлкөсүнөн келген. Тоже 3-чү степень менен келген. Ошол деле мынакей келип аягып атпайбы. Короче, анан кайта баргандан кийин обследованиеден өтүптүр. Анан өтсө айтыптыр, алар да таң калыптыр. Медицинада за такой короткий срок 3-чү степень менен такое улучшение болбойт деп таң калыштуу дешип. Айтайын дегеним ошол да. Анан эмне сурадың? Жолуңуз жолдогон. Жолумду жолдогон ооба. Эми ушундай да эми бизде деле кыргызчылык деп кое атпайбы? Бул баары деле кыргызчылыкка караштуу. Анан мен деле кыргызчылыгың бар, киши дарылайсың деп жана врач айтып атпайбы? Анан ушун менен дагы ушу Дабир Эргешбай ата деген атага барып калдык. Эргешбай ата китеп жазат, 6 том китеби бар, ааламдан түшкөн. Анан ошол кишиге барып, карыган киши китеп жасады, жазган китептерин чыгара албайт. Биз да ушу кыргыз жолунда жүргөн 6 киши өзүбүз спонсор болуп китебин чыгарттырдык. Анан ошондо бизге эми как эмне катарында бата чыгарып берип атат да. Бата чыгарса ошондо айтып атпайбы? Өзүңдүн балдарыңдан дейт, өзүңдөн эмне калтырышың керек депчи. Ошону менен кызыма мен менен кошо эле 10 жылдан бери кошо иштешип эметип калды. Ал деген мурда өзү башка кызматта иштеп жүргөн эле, высшее образование, чоң кызматтарда иштеп жүргөн. Бирок азыр ушундай эле жумушта иштеп калды. Анан эл көп келгенде балдарым менен барысы жардам беришет. Семейный болуп калдык да. Бир балам куйуп берет, неберем жана көзүнө, мурдуна куйганды үйрөндү. Кызым болсо уролог, гинеколог болуп алды дегендей. Ушундай эле. Эми айтып отурса аябай сөз көп, айыккан кишилер да көп. Анын баарын айтсаң өзүнчө эле бир жомок. Айтып отурсаң баары эле важныйдай көрүнөт, эми баарын айтып жетише албайсың да. Эми ушу мен деле ойлойм да, ушу медицина мага деле врач үйрөттү. Эми ушу медицинага айкалыштырып эле ушу бир элдерди ушунча көп келип атат. Ошолорго бир помещение болсо, эми өкмөт жардам бере албаса жок дегенде спонсорлор бизде деле азыр элибизде жакшы эле мыкты балдар бар. Ошолордон деле ушу бир спонсор болуп, ушу элди дарылаган бир помещение болсо деп тилейм да. Ушу бир условия түзүп берип койсо бизге, анан жанагындай кыйналгандарга, жаштар көп эле эрозия болот, жаш келиндер. Ошо эрозиядан ракка тез эле бир 8 айдын ичинде эле рак өтүп кетет экен. Эми ошо 8 айга жеткизбей эле ошо жанагы угоргошу менен, тампон менен эле айыктырып койсо, күйгүзбей эле деп ушу медицинага деле кошсо кандай болот эле деп аябай эңсейиндим. Ушу кандай кыйналган адамдар бар, кандай кыйналып келишет берге. Ушу эң жөнөкөй эле нерсе менен айыгып кете турган нерсени чоң нерсеге айландырып кетип атпайбызбы? Жөн эле колдон жана занос алгандай эле болот, кээ бир жана геморрой дегенден деле рак айланып кеткендер бар. Дагы башка деле ушундай толтура. Двухсторонний пневмония тоже эле айыгып кетип атышат. Таалай деген бала. Анын аллергичный экен. Сүйлөсө жөтөл менен сүйлөйт да, сөзүнө да түшүнбөй каласың. Ал аягып кеткенден кийин ошол өздөрү менен бирге иштеген кыздар келе баштады да. Анан ошолор келип айтып атпайбы? Эже, биз билесизби сизге кандай болуп келдик? Биздин байкебиз келген Таалай деген. Биз ар кишини угрюмый кандай киши деп таң калчубуз дейт да.
чайга чакырсак келчү эмес, анан мындай сүйлөшүп отурчу эмес биз менен. Өзүнчө эле тултуңдап эле келип эле кабинетине тултуңдап эле чыгып кетчү дейт да. Анан кийин көрсө аябай жакшы киши турбайбы? Көрсө аябай сөзгө бай, күлдүрүп сүйлөгөн ушундай эмне киши экен да. Кийин аяккандан кийин кыздар менен чай ичип, кыздарды күлдүрүп сүйлөп ошентсенен кийин баары келип атпайбы? Анан келгенден кийин айтат, ушундай угрюмый киши экен деп ойлочубуз. Көрсө андай эмес дейт, жанагы эмне деп коет, күлдүрүп сүйлөгөн. Комик, ушундай экен. Көрсө жана жөтөлдөн уялат экен, анан кулагынан кичинесинен эле булак агат экен да. Ошо булак агып кетпесин деп бакта тыгып коет экен. Гаймарити бар экен. Булар шишик бар, гаймарит. Сүйлөгөндө да гаймарит мурду менен дем ала албай, оозу менен, анан жөтөлү менен ушун кыйналып кетет экен да. Дем алышы да кыйын, энтигип. Анан кыздарга ошо уялгандан эле чыгып кетет экен да. Анан кийин аяккандан кийин кыздарды күлдүрүп, алар менен чай ичип эмнетсе, бай экен, этим эле ушундай ажарлуу сонун киши экен. Ошо кишини көрүп анан кийин келип атабыз деп, жалаң группанын кыздардын баары келип ичип кетишти. Анан тамашалашып да жүрдү, эми айтпай эле коеюн. Балаңыз бейбаш болду дешипчи. Жо бир күнү бирөө келип айтат да, эже балаңыз деген бейбаш болуп кетти го дейт. Кайсы балам бейбаш болуп кетти экен деп эле өз балдарымды ойлоп атырмын да. Көрсө дары ичкен балдарым бейбаш болуп атыптыр. Простатиттен аякса бейбаш болот экен да.